директора Танасанов Жаңы жылды утурлай мамлекеттик расмий Эркин Тоо газетасы жылдын мыктыларын аныктады. Кыргызстандын өнүгүшүнө жана социалдык, маданий, билим берүү тармагына кошкон салым үчүн өзгөчөлөнгөн жарандар жана мекемелерге сыйлыктар тапшырылды. Сыйлыктарды коомдук ишмерлер, белгилүү маданият жана искусство ишмерлери, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары тапшырышты. Эркин Тоо Кыргызстандагы эң кадыр барктуу гезит жана анын ыйгарган сыйлыктары өзгөчөлүктүн белгиси болуп саналат. Жылда бул Эркин Тоо газетасынын бул иш-чарасы салттуу түргө айланган. Бул жолу бизге көбүнчө айыл өкмөттөрүнөн жылдын мыктылары аныкталды. Кыргызстандын өндүрүшүн жана мамлекеттик өнүгүүгө чалым кошкон, ак ниеттен элине ак жана так кызмат кылган инсандар аныкталды. Бул жылы 30га жакын жыл мыктылары аныкталды. Алардын арасында министрлер бар, акимдер бар, президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бар, жана айыл өкмөттөрү катышты.